Президент кол койгон жарлыктын максаты калкка мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана сапаттуу тейлөө. Себеби санариптештирүү иштери колго алынганына карабай, жарандардан дагы деле маалымкаттарды талап кылган мекемелер бар. Жарлыкка ылайык эми 1-марттан баштап жарандар кагаз түрүндөгү маалымкат алууларды токтотот. Мамлекеттик мекемелер жаранга зарыл болгон маалымкаттарды түндүк системасы аркылуу бири-биринин ичинен эле ала алышат. Ошо түндүк системасы аркылуу биздин жарандар кайрылганда мамлекеттик органдар бири-бири менен маалымат алмашып, жарандардан жанагындай справкаларды талап кылбай калат. Ошондуктан бул деген коррупцияга дагы күрөшүү дагы болот, жана ошол кызматтардын оптимизациясы деп эсептесек болот. Ошол эле учурда жарандын соттолгондугу жана соттолбогондугу жөнүндө маалымкатты алуу да толугу менен автоматташтырылат. Мамлекеттик органдар ошо системадан маалыматты алат, адамдан талап кылбайчы. Эми биз ошол мамлекеттик ишканаларды ошо түндүк системасына кошкондон кийин эми алар интеграцияларды жасаш керек. Мисалы жаран кайрылса, аларга анын мүлкү боюнча же зарплатасы боюнча маалымат керек болсо, жарандан сурабай, аны талап кылбай, ошол эле түндүк системасы аркылуу автоматташтырылган түрдө алыш керек. Жарлыктын негизинде өкмөткө 1-июнга чейин жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик портал аркылуу берилүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө алуусуна түрткү берүүчү механизмдерди түзүү милдети жүктөлүүдө. Муну менен бирге Улуттук банк 1-майга чейин ыкчам төлөмдөрдүн жана акча которуулардын улуттук системаларын киргизмекчи. Ошол учурда жарлыкка ылайык жарандардын мамлекет менен өз ара аракеттенүүсүнүн жол жоболорун жөнөкөйлөтүүнүн жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталына жайгаштыруунун алкагында электрондук ID карталар, электрондук айдоочу күбөлүктөр, транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө электрондук күбөлүктөр түрүндө санарип документтерди киргизүү, транспорт каражаттарын кайра каттоо боюнча жыйымдарды алып салуу жана рулдук башкаруунун жайгашуусуна карабастан электромобилдерди ташып келүүгө уруксат берүү жумуштары ишке ашырылат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала-Тоо 24.